Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук биринчи каналда ыйман сабактары берүүсү өз көрсөтүүлөрүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен ниет, ыхлас туурасында кеп кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийнин орун басары устазыбыз Мухаммад Ажы Анаркулов келип отурат. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Мухаммад Ажы, бүгүн биз ошол биздин көрүүчүлөр менен биргеликте ниет, ыхлас темасында сөз кылууну чечтик. Анан багы бир ишти баштаарда өзү ниет кылып баштайбыз го, баардык амал ниетке жараша деп коет эмеспи. Анан ошол туура ниетти кантип коюш керек, багы ар бир адамда бир жумушту баштаарда ниет коердун алдында эмне деш керек, ал ниет эмнеге, кандай багы бир жумуштарга, кандай ниеттерге байланыштуу болот. Ошол боюнча бир кенен сөз кылып бербейсизби? Боорукер жана мээримдүү Аллахтын аты менен сөзүмдү баштайын. Ал жаратканга чексиз мактоолор болсун. Чындыгында мактоодун ээси бардык махлукатты жоктон бар кылган, алардын үстүнөн өкүмдарлыгы, падышалыгына эч кандай теңи жок. Ал эми инсаниятты жаратып, алардын үстүнөн дин жиберип, ал диндерди жиберген пайгамбарлардын эң акыргысы биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын рахматы жана салам болсун. Бүткүл инсанияттын муалими. Мына ушул ихласка дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муалим катарында биз анын ушул ниет, ихлас жөнүндө айткан хадисине биз ушул сөзүбүздүн башында уран кылып туруп сөзүбүздү улантабыз. Жакшы болот. Негизи Аллах субханаху таала адам баласыны жараткандыгынын максатына, негизи жаратылыштын, ар бир жаратылыштын өзүнүн жаралуу максаты бар. Жаралган нерсенин максаты бар. Эми адам баласы жаралышы бул өзгөчө. Себеби калган жаратылыш адам үчүн жаралган. Ал эми адамдын жаралышы дагы сөзсүз бир максаттын негизинде жаралгандыгы Куранда ачык айкын текстте, бул дегени аятта ачык айтылат. Астагфируллах. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен инсандарды, бул деген адам баласыны жана ошол эле учурда биз менен параллелдүү түрдө жашоо өткөрүп аткан жиндерди дагы бир гана мага өзүмө сыйынуу үчүн гана жараттым деп туруп, Аллах субханаху таала негизги сөздү, негизги максатты ушул аят менен ачыктап койгондон кийин эми биз андан ары ушул аятта эмне далалаты бар, биз ибадат үчүн жаралган болсок эмне кылышыбыз керек десек, эми мындан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү, анын жүрүм туруму, анын көргөн нерселерине мындай ушул макул болуп койгондугу, бул негизи пайгамбарыбыздын жашоосунан алына турган бизге үлгү, сүннөт жолу ушул да. Бардык пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадистердин топтомунда, мисалы үчүн имам Бухаринин, имам Муслимдин, Ибн Маджа, имам Ахмад Хамбалдин ушул хадис китептеринин топтомундан эң башатында, баардыгынын башатында бир хадис турат. Себеби ал хадис ушул адам баласынын ушул хадистерге амал кылуу менен биргеликте жалпы инсанияттын амал кылуу жолунда эң негизи уран болуп эсептелет. Аны Хазирети Умар разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава». Бардык иштин башаты бул ниетке байланыштуу болот дейт. Кайсы бир адам бир ишти кылган болсо, ошо ниетине жараша алат. Анан хадистин уланысы бар. Негизги ушул сөз менен улантып кетебиз. Бардык иштин башатында бул ниет турат. Эми келиңиз, сиз башында суроо бергендей эле, ниет эмне? Ниет дегенде биздин алымдарыбыз ушундай деп чечимлейт: «Ан-ния амалул калб». Ниет дегени бул жүрөктүн иши. Биз мисалы үчүн эле баягы бир амалды ишке ашырууда дене мүчөнүн кыймыл аракети менен кылган иштерди амалы салих деп коебуз. Бул сырткы көрүнүшү. Ошол эле амалдын ишке ашырылуусунун астындагы ниет бул жүрөктүн иши экен. Ошон үчүн жүрөк адам баласынын денесинде эң негизги мүчө,
эң негизги бир бөлүкчө деп пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде дагы айткан жери бар. Адам баласынын денесинде бир парча эт бар. Туурабы? Бир парча эт бар. Эгерде ошол бир парча эт таза болсо, калган дене бардыгы таза. Эгерде ошол бир парча эт эгерде бузулса, бардык дене бузулду дейт. Караңыздар да. Мындан чыгат, ушул кыла турган иштерди, иш жүзүндө кыймыл аракетте көрсөтө турган иштерди биз дайым ниеттенебиз. Туурабы? Эртең менен турганда жараткан Аллахыма шүгүрчүлүктөр айтып, анан бир канча ага мактоолор айтып, чындыгында эле баягы уйку берген ал, тургузган ал, сен тирилткен сен деп жакшы ниет менен Кудай буйрса иншалла мына таңдын намазын окуйн деп, анан жакшы ошол убактарда жүрөк таза болот экен да. Себеби баягы вужуд деп коет да, адамдын баягы жаратылышы ишке кире элек да. Эми ошо ишке кирдин башаты ушундан башталса, дааратын алып таза ошол дааратка кетип атканда дагы дааратты алып туруп мен артынан намаз окуйм деп туруп жүрөктү ушу ишке киргизиш керек экен. Ошондо барып туруп даарат алганда да ниет шарт деп коет да. Ниет биздин фикый амалдарыбызда же ушул биздин мазхабыбызда даарат алуудун астындагы ниет сүннөт да. Ниетти кылдык. Анан эми баштаганда мен ушул иреттеп эле айтайын деп атам. Жалпак сөз менен эле баягы элге ачык болсун. Барып туруп анан дааратканага киргенден кийин, дааратканада бир жеңилдеп алгандан кийин, дааратканадан чыкканда Аллахка мактоолор айтып, Аллахым, бул мага ыза берген нерселерде. Себеби даараттын кыстоосу дагы бул адамга келген бир ыза да. Ушул ызаларды менден кетирдиң сен, сага мактоолор болсун деп. Дааратканадан чыккандан кийин анан келип мен ушул намаз окууга, намазды ишке ашырууга иншалла мына ниеттендим деп, анан дааратыбызда оозубузду чайкагандан баштап жакшы ниет менен. Ушул ниеттин уландуусунда караңыздар да, оозду жууп атканда, мындан ары сүйлөгөндө ошо тилиммен жакшы сөздөрдү чыгара алам. Туурабы? Мурдуга суу алып атканда Аллахым, сен бешиң жытатчы мага. Жүзүңдү жууганда эртең күнү жүздөр кара болуп калат экендер, жана агарат экендер. Ошол убактарда мен жүзүмдү ак кылгын Аллахым. Колуңду жууганда китептер берилет экен, ушул китептеримди оң колумдан бер, сол колумдан бербе Аллахым. Башыңызга мас тартканда сенин рахматың бүткүл аламды курчап турат. Ошол рахматыңа мени да бөлө Аллахым. Деп бутуңузду жууганда Аллахым, мындан ары мен кадам коем. Мындан ары мен жашоого кетип атам. Ошол жашоомдо кадамымды сен туура жолуңдан адаштырбасың деп туруп, мына караңыздар да. Ошол амалдарга байланыштуу амалдар ниетке байланыштуу дегенде караңыздар да, биз эртең менен жүрөктү себеби ниетти айтпадык баягы жүрөктүн иши деп туруп. Ошол убактардан баягы жүрөктү кыймылдата баштайт экенбиз да. Андан кийин анан жашоо кетти деңизчи. Намаз да окудуңуз, калыс. Ошондо дагы бул ниет ихлас деп коебуз. Ниет ошол жүрөктүн иши болсо, амалды кылганда калыс Алла үчүн. Калыс Алла үчүн болушлугу кандайча, канчалык деңгээлде болуш керек десе, аны алымдарыбыз айтат. Аллахтан башка адам сага күбө болбосун дейт. Күбө болбосун деген адамдарга көрсөткөн амал бар, көрсөтпөй жашыруун кылган сыр амалдар бар да, мисалы. Ошону мисалы үчүн мына фарз амалдары, мына орозо, намаз, булар адамдарга көрсөтүлө, ачык эле, ал сен жашооңдо сага мындай адатка айланып калган амалдар. Ал эми нафил ибадаттар деп коюлат. Алар ушул элден сыр жашыртылып окула турган амалдар. Ушулардын бардыгын кылганда калыс Алла үчүн. Ниет намазга турганда ниеттенип туруп, ушул бамдат намазын окууга мен ниеттендим. Аллахым, ушуну калыс өзүң үчүн дегенде, Аллахты казы катарында. Бул дегени сен алдыңда бир падыша катарында. Сен алдында бир муктаж пенде катарында. Мындан кийинки жашооң сага бир бүдөмүк, табышмак. Ушул ийгиликтердин кошоосу анын колунда экендигине ишенип, туурабы? Сенин ден соолугуң дагы анын колунда экендигине, ушул ден соолукка, журтубузда тынчтыкты анын колунда, ушул нерселердин бардыгын бир камтып, ушундай бир падышанын алдында аны алымдарыбыз атүгүл олиялыкка жеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүндө айткан ишти ишке ашыргандыктын негизинде ихсан деңгээлине жеткирип. Бул дегени ушул амалды Аллах субханаху ва тааля көрүп турат. Эгерде көрүп тургандай, эгерде сен аны көрбөсөң дагы, ал сени көрүп турат деген деңгээлде намазыбызда Аллах дегенден кийин Аллахты мактап, анда окула турган эрежелерди окуп туруп, андан кийин тамакка отурганда кичине тамактанып туруп анан күчтөнүп чыгабыз да. Тамакка отурганда Аллахым, бул берген неаматтарыңа шүгүрчүлүктөр болсун. Сага бул сен бердиң муну. Эми мага бүгүн рызык берип, ушуну жешке мага мүмкүнчүлүк бердиң сен.
жегенден кийин анын кубатына, анын күчүнө сенин ибадатыңда, сенин жакшылык жолдоруңда жумшоого ушул тамагымдын күчүнө сен ушуга сарптагын деп, мына биз пайгамбарыбыздын жашоосу хутта деп жана план менен болгон дегени биздин планыбыз ушундай болот. Ушуну менен анан биз башка анан коомдук иштерге өтөбүз. Жекече иш болсо дагы коомдукка ниет кылыш керек экен да ошонучу. Мисалы үчүн эле биз эртең менен чыккандан кийин ар бирибиз Аллах субханаху ва тарабынан берилген рызкыбызга себеп болгон кесиптерибизди артынан кетебиз. Ошондо улууларыбыз айтат: кимде ким эртең менен үйдөн чыкканда ушундай Аллах менен бир келишим түзсүн дейт. Чыгып атканда: Аллахым, рызыкты сен бересиң туура. Сенден келет, аны чектегенсиң, анын бардыгы сенин мүлкүң. Бирок мен пенде катарында мунул себептүү дүйнөдө ошол рызыкты табуу жолуну мага көрсөткөнсүң. Мына кесип аркылуу бердиң. Мен ошол рызыкты табып келүү үчүн мен мына жолго чыктым деп туруп, мына жолго чыктым деп чыкса, ошол айткандыгы үчүн эле дейт, кечке чейин Аллахтын жолунда жүргөндүктүн соогун алат дейт. Ал жумушу баягы тармагына карабастан, ал дегене те офиске кетип атат, ал дегене те министрликке кетип атат, ал дегене соодага кетип атат, ал дегене диний дарага кетип атат, айырмасы жок. Бардыгыбыздын жолубуз бирдей эле болуп калат ошондочу. Караңыздар да, эгер деле биз жүрөктү эле туура багытка, жүрөктү тазкия деп коет, ушул жүрөктү таза коюп, ишибизде, жүрүм турумубузда ушул жүрөктүн эле артынан акылыбызды ошого коюп туруп, туура багытта, анан албетте кол бутту Аллах субханаху ва таала ошол тургузуу үчүн, туура оңдоо үчүн, дегеле тилди сүйлөө үчүн, көздү көрүү үчүн берген. Аларды колдонууду жүрөк менен башкарып турсак эле, акыл менен калчап дейле. Сөзсүз. Себеби ушул эле мен айткандардыма мисал катарында мына өзүңөр деле билесиңер, мына биз акыркы учурларда ушул ажылыкка барып аткандар, мына умрага дагы элибиз өтө жакын барып атат дагы, ошол жерде журтубуздун Раджихи деген бир микрорайону бар, аны билесиңер жакшы туурабы? Ошонун негиздөөчүсүнүн өмүр баянын мен дайым барганда айтам, анан калгандарда уран катарында айтып жүрөбүз да. Сулейман Раджихи, андан башка дагы ушул замандаш бизге буга чейинки өткөн ушул заманыбызда өткөн байлар айтат да, мен да берип аттым дейт, Аллах да берип атты дейт. Мен да берип аттым Аллах менен жарыштым беришти дейт да. Анан сурадылар да, кантиңер, кимиңер оздуңар десе, ал мүлкү чексиз болгон Аллах албетте эч кимди оздурбайт, бирок мен берген менен байыдым дейт да. Бүгүнкү күндөрдө биз бая берген менен кембагал болуп калбайт экенбиз. Берген менен байыштын жолу бул байлык жолунда. Анан жалпы жүрөктө ушул мээримдүү болуш керек экен. Жүрөктө ошол ниетти коюп туруп, мээримдүүлүк дагы ошол ихластан турат. Ошол ниетибизди туура коюп туруп, дайым элдин катмарында ылдый болгондорго, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуп келгенинен мурда эле жүрөктөрү ушундай жумшак, мээримдүүлүк менен келген пайгамбар. Ал эми иш жүзүндө, турмушунда дайым ушул алсыз тараптарга кол сунгандыгы, алсыз тараптарга дайым көз карашы, ушул жака болчу экен. Мына ушул ниетибизди ушул жака коёйлу. Ушул жака коюп тур дегени, элдин ылдый катмарында дайым мээримибизди ошолго чачып, бир кичине кыйналганды көрсөк, колубуздан келбейт бергенге дейле. Бирок ниетибизди кылып туруп, Аллахым берген. Себеби сен казынанын ээси сенсиң. Бул пендең сага сенин жараткан пендең. Мунун рызкы сенин үстүңдө, сенин колуңда деп ушундай бир жакшы ниеттерди кылып койсок, иншалла жакшы болот. Эми мен жыйынтыктоо сөзүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин алып келген динибиз бир ыхлас ниетте же ушул ниетти ишке ашырууда бир гана мусулмандардын эле айланасында мусулмандар менен эле мамиле кылууга эле чакырбайт да. Жалпы жаратылыштын бардыгына, алардын ичинде инсан катарында жашаганда биздин чөйрөбүздө биз менен чөйрөлөш болуп жашап аткан коомдун бардыгын камтыйт. Анын ичинде биздин диндешибиз болсун, ал башка диндин өкүлү болсун, аларга карабайт биздин динибиз. Биздин динибиз
Аллах субхана тағаладан келген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мейірімділіктің пайғамбары қатарында бүткіл адам затына мейірімділік көз қарашы менен жашауға чакыргандыгыны мына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул Мадинаға баргандан кейін Абу Бакр разияллаху анхунун пайғамбарыбыз дүйнөдөн кайтыш болгондон кейін Айша энебизден сурайт да, толук сүннөттөрүн мен аткара алдым ба? Ошол кишинин мындай жашоо турмуштан мен толук үлгү алдым. Ошол үлгүлүүлүктө мен артынан ушул колдон келишинче сүннөттөрүн аткардым. Кызым эми момундардын энеси катарында айтчы, мен пайгамбардын жолуну толук жолдой алдымбы дегенде ооба дейт. Аллахка ант ичип айтам деди. Кызым ачык айтчы дегенде анан айтат. Аллахты ортого койгонуңуздан мен бир нерсени айтам деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сүннөтүн кыла аласыз деди. Кайсы сүннөтү дегенде айтты. Ушул Мединанын четинде бир базардын мындай четиракта бир жакыр, өтө жакыр, анан өзү дагы сокур бир жалгыз еврей улутундагы бир аксакал жашайт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндө тахажжуддан кийин бамдат намазга чейин эч ким көрбөгөндө жакшы тамагын алып алып, анан таза кийимдерди алып алып, ошол кишини эртең менен барып, жууп тарап, тамагын жедирип, анан намазга келчү дейт. Аны эч ким байкаган эмес. Бул сүннөтү сизде алы аткара элек деди. Караңыздар да, мээримдүүлүктүн эми мындан өткөн чеги дагы канча болушулугуну адам баласы өзү мындай талдап алыш керек да, акыл берген инсан катарынча. Абу Бакр разияллаху анху эртеси анан ошол ишти аткаруу боюнча анан даярданып чыгат дагы, баягы кишиге барат, эшикти тыкылдатса, эмне болду 3 күнөн бери көрүнбөйсүң десе, анан үндөй эле барып тамагын берип, анан кийимине кийгизип, кичине бет колун жууп кылгандан кийин анан ушул нерселерди жасап, анан кайтарында жанагы киши, ай сен кимсиң дейт. Десе, күндө эле келип аткан, сизге ушул кызматты кылып аткан десе, жок дейт, сен ал эмессиң дейт. Себеби ал 3 күн мурда келип аткан дейт. Мага тамакты чайнап туруп, менин тишим жоктугун билип, чайнап туруп, мен жута турган кылып берчү эле дейт. Сен катуу ушул эме кылдың дейт. Акыбалын эле бердиң, мен кыйналдым дейт аны жутушта. Ал келген киши менин бети колум жууганда, мен кийимимди алмаштырганда ушунчалык мээримдүүлүк менен кылганды, мен денеме ушунчалык бир жумшак колдору менен мээримдүүлүктүн чеги менен кылчу эле. Бирок сен бүгүн колумду кайрап мындай айтканда кичине копол мамиле кылдың, сен ал эмессиң, айтчы кимсиң дегенде айтты, ошол 3 күн мурун келген сага ушул мамилесин кылып аткан дүйнөдөн кайтчу болду. Дүйнө салды деди. Ошонун жолун жолдоп, мен бүгүн ошонун жолун жолдоп, сага ошол эле мээримди чачып келдим эле. Аны билесиңби ким деди? Ал деген ошол Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча күн ошол кишине кызмат кылса, мына мен сага кызмат кылып атам, мына жакшылыкты кичине билсең болот эле, келе мен алып келген динге деп туруп динди айткан эмес экен да. Караңыздар да. Мына ниет ихластан адам баласынын кулук мүнөзүнү канчалык деңгээлге жетирет экендигине бир далил катарында калгандарды да ушуга чакырып кетебиз. Аллах субхана ва таала амалдарыбызда кайсыл жерде болбойлу, кайсы макамыбызга карабастан ниетибизди таза кылып, жүрөктү Аллахка буруп, ошонун негизинде кылган иштерибизде калыстуулукту Аллах гана билет. Ал амалдарыбыз сыр болсун, ачык болсун, кайсы амал болбосун, Аллах билет, Аллах баалайт деп туруп Аллахка койсок, Аллах сөзсүз баалайт. Аллах баалайт дагы, ошонун негизинде анан сиздин ыззатыңызды ал ыззаттардын ээси болгон Аллах өзү коет. Калгандарды дагы ушуга чакырып кетебиз. Аллахым бардык амалыңыздарды ыхлас ниеттүүлүктө болушугун Аллах насиба кылсын. Аллах тавфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Алла разы болсун. Чында убакыт билинбей абдан тез өтүп кетти. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ниет ыхлас боюнча сөз кылдык. Аны биздин устазыбыз эң башта ойгонгондон тартып акырына чейин мынакей өзүңүздөр дагы уктуңуздар, абдан түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып, абдан жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп берди. Кудай таалам кабыл кылсын. Урматтуу көрүүчүлөр, улуттук биринчи каналда ыйман сабактары берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө Алланын аманатында болуңуздар.